Assalamu алейкум жалпы қадырман қырғызстандықтар, Ылдам Хабар каналының көршілері, жалпы қатталушылары. Ассаламу алейкум туғандар. Бишкектен сіздерге ыстық салам жолдайбыз. Біз Бишкектен Максим Горького көчөсүндө турабыз азыр учурда. Бишкектеги Горгай менен Газпромду жакшы билсеңиздер керек. Мынол сары здания Газпром туғандар. Тетиги турган нерсе бул Горгайы. Горгай мен Газпромдун ортосундагы Белорусская көчөсүнө кирип барып, сиздерге газ коюучу ишкананы тааныштырмакчыбыз тугандар. Тетиги тушта турат, бурулганда эле сол жакта. Азыркы мен айткан көчөгө Белорусская көчөсүнө бурулуп эле тугандар. Могул жерде сары мындай ишкананы көрөсүздөр тугандар. Бул газ коюучу ишкана. Мына көрүп атасыздарбы? Азыр мен Адил агабызга кирип барайын. Кандай жумуш кылып атат, газды кандай коюп атат, негизи бардыгы бар жок боюнча маалымат беребиз тугандар. Мынал Honda стримунасы эле, газды коюптур мына жака. Так. Ассаламу алейкум Адил ага. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз болуп атабы? Муну кичине өчүрүп туруңуз унаңыз да. Жумушуңузду тоскоолду окшойт жумушуңузга. Компьютерный система менен азыр учурда ушул унаны текшерип атат экен. Адил ага айтсаңыз, атайын Ош шаарынан келдик. Сиздердин ушу газ койгон жериңиздерди тартып. Так, буну Адил ага айтыңыз. Бунун ачылганына канча болду? Калп айтпасам 3 айда болуп калды го. 2,5-3 ай болуп калды. 2,5-3 ай, жакшы. Газ койдургандардын саны кандай болду азыр учурда? Саны аябай көбөйдү. Бензин кымбатташ менен газ койгондор көбөйүп атат. Көбөйүп атат деңиз, э? Азыр учурда бензин кыйла эле көтөрүлдү да. Бензин азыр 92 канча болуп калды? 58 болсо 95, 60тан ашып калды да. Жакшы. Кымбат эле да. Ушундай. Ошол себептен газ койдуруп атышат элдер. Газ койдуруп атышат деңиз, э? Жакшы. Азыр бул газ коюп бүттүңүзбү ага бул уже? Коюп бүттүк, буюрса. Мына настройка кылып атканбыз. Настройка деңиз, э? Компьютер менен текшерип атыпсыз да? Компьютер менен настройка. Мына ушундай экен, тугандар, мына койгондорун караңыздар. Мыналар нелер болот? Адил ага? Бул форсунка болот. Газовый форсунка. Коллектор тешилет бияктан. Эме компьютер сигнал берет да. Бензинный форсунка өчкөндөн кийин бул иштей баштайт да. Иштей баштайт, э? Жакшы. Мынакей бул редуктор болот. Редуктор, э? Редуктор газды даярдап берет. Мындан көрдүңүзбү? Мамометр турбайбы? Бул стрелка, бул канча газ бар, давленияны көргөзөт да. Допустим, азыр где-то 50-60 бар экен да. 50-60 деңиз, э? Жакшы. Газовый фильтр. Газовый фильтр, э, бул? Газовый шлангтар. Фильтрлеп берет экен да, газ бизге тазалап, э? Ооба. Жакшы. Адил ага мындай болот десеңиз. Мисалы азыр мынауга пропан койдуңуздар же метанбы? Бул метан, азыр көбүнчө метанда койдуруп атышат, анткени метан аябай арзан болуп атпайбы? Арзан болуп атабы, э? Допустим, буга 100 литровый баллон койдук, көрсөңүз. 100 литровый баллон, э? Жакшы. Мына ушундай 100 литровый баллон көп жүрүш үчүн стандарт баары эле 100 литровый коюп атышат. 100 литровый деңиз, э? Баллондор ачыгын эле айтайын, эски баллон, 2011-жылкы баллондор. Завод негизи 2011-жылы чыкса, 15 жыл гарантия берет да. 15 жыл кепилдик берген экен, э? Кепилдик берет, бул заводской гарантия да. 2026-га чейин айда берсе болот. Айдап иштете берсе болот, э, коркпой, э? 5 жыл бар экен. Жакшы. Ошол да мына газовый баллон 100 литровый. 100 литр азыр буга куюлду ага уже Адил ага? 100 литр кече куюлган. Кече такси өтөт экен да балачы. Кечке айдаптыр. Азыр дополнительно настройка келди да. Жакшы. Ошондо где-то 100 литр куюлду 625 сомго. 625, почти 30 сомго, э? Мына ушундай. Муну менен буюрса, мунун объем 2 эстима. Эстима деп коет, стрим. Объем 2 буюрса 250дөн ашыгыраак жүрөт. 250 километрден ашыгыраак жүрөт, э? 625. Охо. Сонука. Экономиясы жакшы эле. Өтө жакшы. Минустарын айтып коеюн сразу. Минустары кандай болот булардын? Минустары баллон, неудобный көрдүңүз да. Неудобный, э, сел, э? Эми көп мындай баллон койдургусу келбейт. Экономия болгон үчүн эме да. Минустары ошо баллон эле. Баллон чоңдугу экен, э? Жакшы. Анан дагы заправка битке азыраак 3 жерде бар да шаарда. Метандыкы. Метандык. Эме да бар, Кудай бергенде.
Ленинскийде, анан Фучка пригородный жакта бар, 3 запаска. Жакшы. Буриса жакында могу Алматинка жакта да салынган. Могу жылы буриса эмет бат го. Жакшы. Эми аста-аста булар көбөйсө дагы керек, а? Бирок пропандыкы кеңир эле шаарда. Ошто деле бар, бардык жолдо деле бар, бардык заправкаларда болсо керек, а? Областтарга эгер эметип көп каттасаңыз, анда пропан эле койгоңуз. Пропан эле койгону оң. Метан эми 1 жылдын ичинде бардык областтарда көбөйүп калса керек деген ниеттер бар, а? Жакшы. Так, азыр мына жерде иш жүрүп атат экен да, а? Коюу иштери. Метан койуп атышат. Жалаң метан. Пропан. Анан пропан идиштери кандай болот ага? Пропан кумда мондай болот да. Как баллон сыяктуу экен го бул, а? Бул запасканын ордуна эле коюлат. Запаска баллон. Запасканын ордуна. Кааласа мындай колбаса сыяктуу деле баллон болот, кээ бир машиналар болот. Узун, а? Жакшы. Пропандын эмеси эме да. Жидкий газ бул. Жидкий газ, а? Жидкий нефтяной газ да. Нефтяной газ. Метан природный газ да. Бул баягы биз колдонгон эле баягы тамак биширип, нарак-берак кылган газдан экен да бул, а? Жакшы. Мына жерге азыр Lexus унаасына коюлуп атат. Бул бүтүп калдыбы, ага? Коюлуп атат. Бүтөлөк да. Бүтөлөк, а? Бүгүн эле башталды. Бүгүн башталыптыр. Буриса кечке бүтүп калды. Бир күндө бүтүрүп атасыздар бир машинаны. Бир машинаны бүтөт. Бир күндө негизи канча машинаны бүтүргөнгө эме кыласыздар, аракет кыласыздар? Бир күндө 2 машина. 3 же 3, а? 2 же 3. Жакшы. Бул жерде азыр көпчүлүк экенсиз да, үчөөңүздөр экенсиздер, а? Жакшы. Жакшы. Анан айтсаңыз азыркы койгон метандын акысы канча болот? Общий канчага бүтөт ушул буй периши менен? Метан объемга жараша машинанычы. Ар бир объемдор ар кандай да. Допустим, бул Lexus'ка объем 3. 3. Муну 40ка коюп атабыз. 40 000 сом, а? 40 000 сом. Жакшы. Эми бул жакшы эле, бул бат эле бир айдаса актап кетет го дейм. Бир ай айда сактайт чоң. Мына ушундай туугандар көрдүңүздөрбү? Жараша да. Ооба. Жакшы. Мына ушундай. Анан мына жерде мындай запчасттар бар экен. Булар каяктан келет, Адил ага? Так, бул редуктор метановый. Так, нерве пойм метановый редуктор. Итальянский болот. Итальянский, а? А бул жана 4-нчы поколенияга компьютер. Польшанын болот. Польшаныкыбы? Жакшы. Анан баягы инжекторлорго, механикаларга кандай койсо болот? Мисалы, эски машиналарга Audi 80, 90, Mercedes 190 дегендерге. Эски машинага мондай редуктор коюлат. Анан алардын эле 3-нчы поколение. 3-нчы поколение. Аларга компьютер коюлбайт да. Компьютер коюлбайт, а? Эме настройка кылат, ручной настройка деп коет да. Жакшы. Мына ушундай туугандар. Эгер газ коем десеңиздер, кичине экономдойм десеңиздер, анда болсо ушул агамдын ишканасына келиңиздер. Бишкекте ачылганына 3 ай болду. Сиздерге ар дайым тик туруп кызмат кылат туугандар. Эми биз менен 3 ай болгон менен газовый сферада 5 жылдан берибиз. Жакшы койгонго аракет кылабыз. Максимально. Жакшы. Мына ушундай. Кепилдиги менен жакшы коюп беребиз дейт, Кудай кааласа. Агамдын номерлары мен экрандарга жарыялап коем, келип дал ушул даректен газ койдуруп, акчаңыздарды үнөмдөп жашасаңыздар болот. Бутанга 1 жыл гарантия беребиз. Установка полный. Бар жок коюп бергенсиздер 1 жыл кепилдик берет экенсиздер, жакшы. Пропанга 18 ай гарантия беребиз. Пропанга 18 ай, жакшы. Мына ушундай туугандар. Мен сиздерге баарын тааныштырдым окшойт. Анда мынау машинаны бир жүргүзүп көрбөйсүзбү? Бул жерде газдын түгөнгөнүн кандай билебиз, ошол боюнча да маалымат берип коюңуз. Бир жүргүзүңчү, тартыштары кандай болот экен муну бир көрөйлү. Мына туугандар. Аз бензинде маргайтып атпайбы, көрдүңүзбү кнопка? Жашыл болуп, а? Жашыл маргайтып атат азыр. Аз бензин карап турсаңыз азыр. Негизи жүргүзүш үчүн кичине бензин болуш керек экен, 5-6 литр, а? Бензин 10 литр жок дегенде болуш керек. 10 литр, а? Анткени бензонасос постоянно иштеп турат да, айланып. Ооба. Газ көттү, көрдүңүзбү, маргайт этпей калды. Уже газга өттү туугандар, көрдүңүздөрбү? Анан кызытып алып жылы берет экенсиздер да, болду, а? Мына ушундай. Компьютерден карасаңыз болот. Ачайын. Ушул жерден текшерет экен да системаларын, Примерно ошибкалар болсо чыгат компьютер мененчи. Бул жерде азыр нелерин көрсөттү ага? Бул наказ ачын.
допустим, мынакей бензиновый впрыск, бияк газовый впрыск да. Уступы давления, температура редуктора көрсөтүп турат да. Ушуну примерный ориентир аласың да, газ жакшы иштеп атабы же эме. Ошибкалар бар, ошибкага кирсек 0 да, биякта жок. Обычно ошибка болсо чыгып калат биякчы. Жакшы турбайбы? 4-нчы поколение система ушундай да, компьютерден карайсыз. Менде анан баягындай бар ага, гургурлар бар. Гургурлар бар. Мисалы баягы 5-5 мерселерди биз гургур деп коебуз да, ошточу. Аларга койсок тартыштар кандай болот? Мисалы гонкага чыкканда Гонкага чыгып гоночный болбойт, конечно. Экономия жаман, экономия болот. Экономный болот, айдай берсек болот, коркпой эле, 5-5лерге деле коюп бере бересиздер, Жакшы, мына ушундай. Мен экрандарга номерларын жарыялам. Барыңыздар келесиздер. Ушул агаман газды койдуруп, пропанбы, метанбы, жакканын койдуруп кетесиздер туугандар. Ишкана дал ушул жерде жайгашкан, азыр могул эстимадагы койдуруп атыптыр туугандар. Мына ушундай. Жомарт агабыз дагы бул унасына экинчи жолу койдуруп атат экен, Жомарт ага? Жакшы. Өткөндө мындан 1 ай мурун агам экөөбүз келип койдуруп кеткенбиз. Анан кийин ал киши айтат, бул метанды коюп алсаң, ичине финансы жагына чөнтөккө күч келбейт экен деп. Ошонун себебинен мен да машина алып жакында, мен да койдуруп атам, экинчи машинага койдуруп атабыз. Машинаңыздын көлөмү канча негизи? Машинанын көлөмү 3 куб. 3 куб, Эми экономичный болсо керек, куда калса? 100 куб толтурулат дейт. Газ заправкада 100 литрлик болчу. Анан кийин куб менен эсептелет экен. Бул пропан болсо литраж менен. Литраж менен, Мунуку болсо, мисалы бир 650 сомго куйсаң, 250-270 километрге жетип берет экен. Жакшы. Кыйла эле жүрөт экенбиз да, Өтө экономичный болот экен мисалы. Болсо мисалы азыр мына газ койдурбай сиз ошончо 250 км жүрсөңүз канча сомдук бензин куюп калышыңыз мүмкүн? Мисалы бензин менен эсептегенде. Бензин менен эсептегенде где-то бир 2000 сомдун тегерегинде расход кыласыз, Жакшы. Мына ошондой байкем дагы айтып жатат. Эгер калоочулар болсо келип газ койдуруп кеттиңиздер деп жатат туугандар. Келиңиздер, Колуңуздардан келсе, газга өтүңүздөр чистый, бул бензиндей болуп, көбүрөөк расход кылбайт экен. Абага да таза болот. Жакшы. Жүргөнү деле көп деле билинбейт анчалык деле. Жакшы. Негизи бензинден караганда газ дагы жакшы, экологияга дагы өтө пайдасы тиет. Анан сиздердин чөнтөгүңүзгө дагы жакшы дейт агам. Барыңыздарга дал ушул агам окшоп, унаңыздар алсаңыздар, уна алсаңыздар, ушул жерге келип газ койдуруңуздар туугандар. Мына ушундай.